Алдыбаева Жазира Мукамбетовна 1984-жылы. Бул долбоорду утканга чейин 5 балам бар болчу, азыр 6 бала болдум, Кудай буйрса. Бул долбоорго мен ИРМдикин оп катышып калдым. Жазып долбоорду биринчи утуп алганда аябай катуу сүйүнгөм, ушунча кубангам. Бардык эле жумушсуз апалар сыяктуу мен дагы ошо жумуш орду менен камсыз болуу үчүн Балкчы шаарына атайын ушу долбоорду жазып утуп келдик. Долбоорду утканда биздеги эң биринчи көйгөй жумушсуз апаларды жумуш менен камсыз кылуу болчу. Жок, унун кереги жок. Азыр вафлиники суюгураак болот. Бул неме? Трубочка вафли, беркидей эмес. Жумуш орундарды түзүп берүү болчу. Жана COVID-19дагы биздин максат үйдө отуруп жумушсуз апалар акча табуу болчу да. Анан дүйнөдө эң биринчи тамак аш маселеси биринчи орунда турат деп нан азыктарын тандап алганбыз. Өзүм болсо кондитер, пищевой технологмун. Ошол жаатка басым жасап, үйдөгү бош отурган апаларга, майып балдарды баккан апаларга, анан дагы 9-ду бүтүп, 11-ду бүтүп, баягы акча каражаты жетпей окубай калган кыздарга жумуш орун түзүп берүү болчу. Бул жак помещение кыш болуп неметкенде подвал цех муздак болот, анан көппөй баштайт. Ошол себептен кайра расстоечный шкаф керек болду бизге. Андан сырткары упаковочный аппарат керек болду. Анан биз кайраны кыдырып сата албагандыктан борборлоштуруп сатуу деп аябай ушу керек болду да. Эң биринчи иш күнүм баардык аялдар сыяктуу эрте туруп өз үй бүлөмө тамак жасап, аларды жайгаштырып, анан жумушка шашам, келип эле бисмилла деп эшикти ачып кирип эле. Эң биринчи мен светти күйгүзгөн менен баштайм да. Светти күйгүзүп, свет бар дейбиз да, анткени кондитерскийде свет жок болбосо бүт немең токтоп калат. Светти күйгүзүп эле, суу ысып туруш керек. Бардык жумушчулар келгенде, чтоб колун жылуу сууга салып иштеш керек да. Менин эң баягы жумуш берүүчү катары көйгөйүм ушул да. Келип эле свет бар болсо уф дейбиз да, анан суу ысыйт. Ундар калькуляция кылып, таразам дайыма иштеп турушу керек. Акырын салып, бисмилла деп чистоместке салып, камыр жуурулуп алганда эң биринчиси. Ачыган камыр андан кийин расстойкага түшүп, көп формасын жоготпой бышып чыккан эң жеңиштүү жумуш болот да. Азыр менин цехимде 4 эжеке иштеп аткан, бирөө жалгызбой. Экөө жолдошу бар эле. Келип калат болуш керек, кыздар келатабыз дешкен. Азыр биз вафли жасайбыз. Бул вафли биздин өзүбүздүн павильонго коюлат. Анткени кардарлар ал жакта көбүрөөк да, жолдун бою болуп, анан балдарын ээрчитип бараткан апалар көбүнөсү ошону трубочка бала кездегидей ошону жакшы сурашат да. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы, келгиле. Бүгүн вафли жасап чыгарабыз. Анан 21 250 штук булочкабыз бар, 22си 40 болот экен. Башталдыбы, ошону немеге чыгарып салыңыз, сурдукун. Көп балалуу апалар, бирөө майып баккан эжеке, ал болсо павильондо отуруп сатканга эле жарайм дейт да, ошо садик иштебей баласын, майып баласын коляскага салып коюп жайына жанын алып иштейт эже. Мага аябай жагат. Ошондуктан ошол нерсеге өзүм баш оту менен кирдим. Биздин коомубузда мен айтып кетем, аял негизи кыймылдаткыч күч. Биз алсыз болсок дагы биздин өзүбүздүн салымыбыз коомго абдан чоң. Анан негизи колдоо болуш керек негизи деп ойлойм да. Бизде азыр жайкы каникул болуп турат. Окуу башталары менен биздин Гараного кат жөнөтүп, өзүбүз тиешелүү деңгээлде баарын бир ала албайбыз. Анткени цехибиз чаканда бир жумада 2 окуу күнү болот. Биринчи күнү окуп, рецепт жазып үйрөнүү менен алек болсо, краска иштеп. Экинчи окуу күнүндө жуманын экинчи күнү келип, ошол кондитерскийдин болгон оборудованиясын иштетип көрүп, мүмкүнчүлүк берип, кыздарга кармап көрүп, иштетип көрүп, кайра жууп жыйнаганды үйрөтүп, жасап көрүп деген 2 окуу күнүн программа кабыл алган. Кудай буйрса, бул сентябрь башталары менен башталат старт долбоорубуз ошону. Сөзү менен айтып жеткирүү өтө кыйын. Менин ичимдеги бактылуулук, ошо мен билген нерсени жаштарга үйрөтүп, канча бир апаларга бөлүшүп ошону. Анан мен көпчүлүк апалар сыяктуу жумушсуз болчумун. Ал келгенде абдан кубанып, кайра чаңдарын сүрүп, аябай сүйүнүп, толкунданып, келип иштеп баштаганда уже мен неметтим да, өзүмө ушунча жоопкерчиликтүү экенимди билдим да. Мага ошол эле 5 балалуу апа келет экен, мага ошо жалгыз бой апа келет экен, алардын түйшүгүн кошо бөлүшүү, аларга заработный плата чыгарып берүү
кайра чуркап клиент таап заказ токтоп калбай келсе, ушу апалар жумушсуз отуруп калбаса деп көп. Институт развития молодежь жана дагы проон өкүлчүлүгү биргеликте мен жасаган иштеримди карап туруп долбоорлорго кол созуп колдоп беришти. Биз биргеликте көп жумуш жасадык да. Эч убакта бош отурбаңыздар. Иштеген адам ийгиликке сөзсүз жетет.